1945 жылы 6 августта таңкы саат 8:15 АКШ Жапониянын Хиросима шаарына атомдук бомба таштаган. Андан соң 3 күндөн кийин түштүктөгү Нагасаки шаарын бомбалаган. Бул согушта өзөктүк курал колдонулган тарыхтагы жалгыз учур. Here in Hiroshima, Учурда Хиросимада апаатты башынан кечирген саналуу адамдардын айрымдары менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк ала алдым. I was alone on the road. Мен көчөдө бара жаткам. Анан эле бир нерсе жарк дей түштү. Айланамдын баары аппак болуп калды. Scene turned to white. Шаардын калкынын дээрлик 1/4 бөлүгү ошол замат мерт кеткен. First, I smelled the burnt hair. Алгач күйгөн чачтын жыты келди. Адамдардын терилери чүпүрөк сымал сайрылып, кийимдери күйүп калган эле. Алардын эркек же аял экенин ажырата албай калганбыз. Жүздөрү ушунчалык үрөй учурарлык болуп, чачтары куйкаланып тик туруп калган. Микио жана башка аман калгандар бүгүнкү күндө болуп жаткан окуялар өтмүштүн элесинен кабар берет дейт. Орусия Украинага басып киргенде мен жөн гана карап отура бербешим керек. Эмнеси болсо да өз окуямды айтып беришим керек деп ойлодум. Стокгольм эл аралык тынчтык изилдөө институтунун маалыматына ылайык, учурда дүйнө жүзү боюнча 12 миңге жакын өзөктүк курал бар. Алардын дагы деле болушунун башкы себеби анын кыйратуучу күчүнөн улам башкалардын кол салуудан айбыгып турушу. Бир кезде шаардын очогу болгон жайдагы Тынчтык мемориалдык паркындагы от жер бетиндеги баардык өзөктүк куралдар жок кылынмайынча жанып тура берет дегенди билдирет. Remembering is our Ошол учурду эскерүү бул биздин насаятыбыз деп ойлойм. without telling, without showing. Аны айтпасаң, эмне болгонун көрсөтпөсөң, эч ким аны так түшүнө албайт. Clearly. So before I die, I have to tell. Андыктан көзүм барда көргөнүмдү айтып беришим керек. Анткени бул эскертүү болуп саналат. Is the important thing.